Bismillahirrahmanirrahim. Hoş gelmişler. Kutman Kur'an söylemek doğanım. Allah'ım razı ol, biz razı kılsın. Allah'a dayanığı turalı Allah Teala Kur'an'da aytat. Maida Suresi'nin 230. ayetinde. Allah'a gana tayanğıla eğer sizler momun bolsoңор. Umar radiyallahu anh aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Eğer sizler Allah'a çındap tayansaңар, sizlerдин ырыскыңарды жеткирет. Куштарга ырыскы бергендей эле, куштар эрте менен курсагы ачка чыгып кетишет. Кеч курун курсактар тоюп кайтышат. Куштар эртең менен курсагы ачка чыгып кетишет, кеч курун курсактары тоюп кайтышат. Ибн Масуд радиаллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Мавсим базарында көп адамдарды көрдүм. Ümmetlerimdi de gördüm. Talağını da, toğlodu da basıp, tolturup algan bolçu. Maga kayıptan bir ün uğuldu. Rahatsızsın dep, men oba dedim. Dağı ün uğuldu. Oşlor menen birge ümmetlerimden 70 min ümmetim suraksız beşke girişet. Biri suradı, o Allah'ın elçisi, alar kimder? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Alar ooruga sabır kılıp, ooruga möçösүн küydürбөгөндөр, төлгө ачпагандар, төлгөчүлөргө барып дем салдырбагандар. Укоша радиаллаху анху туруп айтты. О Аллахтын элчиси, Аллаха дуба кылсаңыз, мени да ошол сураксыз бейишке кире тургандар катарында кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дуба кылды. О Аллахым, Укошаны ошолордун катарында кыл деп. Жана бир сахаба туруп, о Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям, мага да дуба кылың, мени да ошолордун катарында кылсын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Дубага Укоша сенден осуп кетти. Аллаху акбар. Аллахыма чек шүгүр мактоолор болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга салам салаваттар болсун. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Kutlu yübile kutman sahabalar. Nağların yolun yolduğun çalpısıqa Allah'ın salam salavatlar. Merim rayın berekesi geçirmiş rayız. Amin. Erhamerrahmin. Allah'ım da bizi uşuların katarında suraksız beşike girişçilerden kılsın. Allah'ım barısını bilip bilbergan günler üstü geçirip ösü razı olup, ösü kuandırsın. Ösü kabul kılsın. Amin. Erhamerrahmin. Demek ошундай куш кабарды Аллахым бизге угуп жатат. Мага кайыптан үн угулду дейт. Ибн Масуд радиаллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Мавсим базарында көп адамдарды көрдүм, үммөттөрүмдү да көрдүм. Талааны да, тоолорду да басып олтуруп алган болчу. Мага кайыптан бир үн угулду. Ыраазысыңбы деп. Men oba dedim. Dağı üyün uğuldu. Oşlor menen birge ümmetlörümden 70 min ümmetim suraksız beyişke girişet. Degende anan sahvalar surao salıp bana duasını alışıp Alhamdulillah Rabbil Alemin. Allah'ım barısı oşlorun katarında kılsın. Amin. İmran İbni Husayn aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kimde kim bir Allah'tın özüne tayansa, Allah anın bardı kıyınçılıklarına yetişerli bolot. Yani ağa oyunda çok yerlerden ırıskısın beret. Kimde kim baylığına tayansa, Allah Teala'nı baylığına tapşırıp koyot. İbni Abbas radiyallahu anhü aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kimde kim adamlarga muhtaç bolboğunu kaalasa, Allah'ın астындағы байлыққа ишенимдүүрөөк болсун. Өзүнүн колундагы байлыктан да Ибрахим алейхисаламды Намрут откорутканда да өзүңүздөр жакшы билесиздер, Ибрахим алейхисаламды Намрут откорутканда Жабраил алейхисалам келип айтты. Бир муктаждыгың барбы деп Ибрахим алейхисалам айтты. Ооба, бирок сага эмес деди. Алла Таала Давуд алейхисаламга вахий кылып айтты, о Давуд, кайсы пендем эл менен коргонбой, мени менен коргонсо, ага асман жердин бардыгы айла амал жасаса деле, алардын айла амалдарынан чыгып кетүүгө жол ачып берем. Ибрахим ибн Адхам айтат, мен бир ибадатчыл адамдан сурадым, сен түнү күнү ибадатсыз каяктан ырыскың келет? Ибадаттасыз каяктан ырыскыңыз келет деп сураптыр. Ал айтты,
ал жөнүндө менин илимим жетишпейт экен, бирок Раббымдан сурагын каякта мага ырыскы берет экен деп жооп берген экен. Аллаху акбар. Абу Якуб айтат, мен харамда жүрүп, жээрге эч нерсе таппай 10 күн ачка калып, бошошуп алсырап калдым. Анан ойлондум. Талаага чыгып бир нерсе табып жебесем, жыгылып калат окшойм деп талаага чыктым. Бир жерде таштанды шалгамды көрдүм. Аны колума алып, жүрөгүмдө бир наарасычылык пайда болду. Жүрөгү кулагыма мындай деп шыбырагандай болду. Сен 10 күн харамда ачка жатып, акыры тапканың ушул ачып калган шалгам болдубу? Мен ал шалгамды таппай, ал шалгамды таштап жибердим дагы мечитке карай келип отурдум. Бир чоочун киши келип менин жаныма отуруп, колуңда бир чоң баштыгы бар экен. Колунда дейт, чоң баштыгы бар экен. Мага берип айтты, бул сизге белек деди. Мен айттым, кандай ушундайча адамдардын арасына мага алып келип бердиңиз? Ал мындай деди, биз 10 күндөн бери деңизде толкун жүрүп, деңизден чыга албай жүрөбүз. Толкун катуу толкунданып, кемени оодарып салайын дегенде мен насыр кылдым. Эгер аман эсен деңизден чыксак, Аллахка сөз берип айтам, ушул баштыктагы азык түлүктү алгачкы көзүм түшүп жолуккан адамга садака кылып берейин деп келишим түзгөн экен. Аллах таала менен насыр. Алгачкы көзүм түшкөн адам сиз болдуңуз деди. Мен айттым, баштыгыңды аччы көрөйүн. Баштыгын ачты эле, ичинде азык түлүктүн, мөмө жемиштин түр-түрү бар экен. Мен ар бир түрүнөн бир-бирден алып, калганын өзүнө кайтарып берип айттым. Калганы менден сизге белек болсун. Шериктериңизге таратып бериңиз. Мен өзүмө керектүүсүн алдым. Анан мен өзүмчө ойлодум. Аллахым ырыскымды 10 күн мурда эле даярдап койгон экен. Мен сабырсызданып, ырыскы издеп талаага чыгып кетипмин. Бануани Хамал айтат. Мен Меккенин көчөлөрүндө жүрөт элем. Аллахым баарынан ыраазы болуп өссө ыраазы кылсын. Амин. Мысырдан келе жаткан болчумун. Бир аял жаныма келип, кудум эле тааныгандай болуп мындай деди. О, Бануани, сени качан көрсөм желкеңе азык түлүгүңдү көтөрүп жүрөсүң. Сен эмне, эгемени эсинен чыгарып коет, ырыскысыз калам деп ойлойсуңбу? Мен ал аялдын сөзүнөн таасир алып, азык түлүгүмдү таштап, Аллахка тобокел кылып баса бердим. 3 күн эч нерсе жебедим. Жолдо бир шакек таап алдым. Ойлодум, ээсин таап берсем, сүйүнчүсүнө бир нерсе берсе, тамак алып жеймин го деп. Кокусунан баягы аял алдыма чыгып калып, мага кайрылып мындай деди. Сен соодагер окшойсуң. Шакектин ээсин таап, ээсине берип, ордуна бир нерсе аламын деп ойлойсуң. Деп мага бир дирхам таштап, мына бул дирхамды өзүңө иштетип, нафака кыл деди. Мен ал дирхамды алып, Меккеден кайтканымча нафака кылдым. Бануани бир күнү жол досторуна айтты. Мага бир кысматкер күң болсо, менин тамак ашымды бышырып берсе, мен түнү күнү ибадат менен алек болсом. Жоро достору кеңешип, акча топтоп, бир күң сатып алып, Бануаниге белек кылмакчы болушту. Көчөгө чыгышса бир соодагер бир канча күң аялдарды алып келе жаткан экен. Соодагерлердин алдына барышып, күңдөрдү сатасыңбы деп сурашты. Ал ооба, тандап алгыла деди. Алар бир жакшы күңдү тандап, баасын айтың дешти. Соодагер, бул күң сатылбайт, башкасын тандагыла деди. Алар, жок, бизге ушул күң жакты, баасы канча болсо деле айта бериң. Биз ушул күңдү алабыз дешти. Соодагер, жок, бул күң сатылбайт, себеби бул күңдү Самаркандан бир аял Бануани Хамалга белек кылып берип жиберген. Жоро жолдоштору ал күңдү алып, Бануани Хамалга тапшырып, бул окуяны айтып беришти. Алхамдулиллах роббил алемин. Караңыздарчы, Аллахтын кудуретиси. Абу Саид аль-Хурас айтат. Мен азык түлүк албастан сапарга чыктым.
жол жүрүп курсагым ачып суусап аябай кыйналдым. Алыстан көзүмө бир айыл көрүндү. Мен сүйүндүм. Айылга барып курсагымды тойгозомго деп. Жана өзүмө айттым. Мен Аллахка тобокел кылганмын. Айылды көрүп сүйүнүп жатам. Жок, тобокелим бузулат. Айылга таянып калган болом деп. Аллахка ант иштим. Айылга кирбеймин, бирок көтөрүп алып киришсе ыраазымын. Ошол жерде бир чуңкур казып, көкүрөгүмө чейин көмүп отуруп алдым. Түн жарым болгондо бир бийик үн уктум. О, айылдын ээлери! Аллах Тааланын бир олиясы палан жерде чуңкурга бекилип калды. Барып куткаргыла деп. Айылдан бир жаамат эли келип мени чуңкурдан чыгарып алып, айылга көтөрүп алып кирип кетишти. Аллаху акбар. Мухажирлерден бир киши ар дайым Умар радиаллаху анху үйүнүн эшигинин алдына келип турат болчу. Умар радиаллаху анху ал кишиге бир аз азык түлүк алып чыгып бергенден соң кайтып кетет болчу. Бир күнү адаттагыдай эшиктин боюнда отурганда мындай деп бир үн чыкты. О пенде, сен Аллахка хижрат кылып келдиңби же Умарга хижрат кылып келдиңби? Сен барып Куран үйрөн. Ал киши бир канча убакыт көрүнбөй калат. Умар радиаллаху анху издеп жүрүп тапса, ал киши элден ажырап чыгып кетип, ибадат менен алек болгон экен. Умар радиаллаху анху ага айтат: "Сен эмнеге көрүнбөй кеттиң? Сени күндө көрүп жүрүп, сага көнүп калган экенмин. Сени сагынып көргөнү келдим." Ал киши жооп берди: "Мен Куран окуу менен алек болуп, Куран мени Умардан да, Умардын жардамынан да муктажсыз кылып койду." Умар радиаллаху анху: "Курандан эмнени таптың?" деп сураган экен. Ал киши: "Бул казыны таптым." Астагфируллах, Аллах Таала Куранда айтат. Зарiyat сүрөсүнүн 22-аятын окуп берген экен. Астагфируллах. Силердин ырыскыңар асмандан түшөт жана силерге убада кылынган нерселердин баардыгы асманда. Садакаллаху. Мен айттым, менин ырыскым асманда экен. Мен болсо ырыскымды жерден издеп жүрүпмүн. Умар радиаллаху анху ыйлап айтты: "Туура айтасың." Умар радиаллаху анху кээде келип зиярат кылып, чоогу отуруп маектешип кете турган болду. Аллаху акбар. Абу Хамза ал-Хуронси айтат, Аллах андан ыраазы болсун: "Бир жылы ажыга барып, жолдо бара жатып, бир кудукка түшүп кеттим. Мен өз напсым менен талаштым. Напсым айтты: кыйкырып адамдардан жардам сура. Мен айттым: жок, алар өзү көрүп турат. Аллах өзү көрүп турат. Аллах каалаган нерсеси болот. Аллахка тобокел кылам дедим. Ушул ойду акырына жеткире элегимде эле кудуктун үстүнө эки киши келип, бири-бирине мындай деди: бул кудуктун оосун жаап койбосок бирөө келип түшүп калат деп. Бутак камыш жыйнап келип, кудуктун оосуна жаап бекитип коюшту. Мен кыйкырып жардам сурайын демекчи болдум, бирок ойлодум: Аллахын бардыгынан жакын турса, Аллахтан башкадан эмнеге жардам сурайт элем экенмин деп өзүмдү ал эки кишиге кыйкыруудан токтоттум. Бир аз убакыт өткөндөн кийин эле бирөө келип кудуктун оосун ачты. Бутун мага карата ырылдап асылдырды. Менин бутума асылгын деген маанини түшүндүм. Анан бутун бекем кармадым. Ал мени тартып чыгарып коюп, өзү кете берди. Карасам ал бир жырткыч экен. Анан бир үн уктум: "О Абу Хамза, бул тобокел кылганың жакшы болбодубу сага? Балээден балээ менен куткардык" деген үн угулган экен. Салим ибн Абижат айтат, Иса алейхиссалам айткан: "Эртеңки күнүңөргө тамак сактап койбогула. Себеби эртеңки күн өз рызкысы менен келет.
майда кумурскаларга карабайсыңарбы? Аларга ким рызкы берип жатат? Кумурскалардын курсагы кичине десеңер куштарга карабайсыңарбы? Эгер куштардын канаты бар десеңер жырткычтарга карабайсыңарбы? Курсактары толо семиз болуп жүрүшөт. Умар радиаллаху анху айтат: мен кайсы абалда таң атырганыма көңүл бурбаймын. Мен жакшы абалда таң атырамынбы же жаман абалда таң атырамынбы, мага айырмасы жок. Себеби Аллахтын мага тагдырлаган жакшылыгы менин жакшы көргөн ишимде болобу же жаман көргөн ишимде болобу билбеймин. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: кимде-ким адамдардын эң күчтүүрөгү болууну кааласа, Аллахка тобокел кылсын. Кимде-ким адамдардын эң улуусу болууну кааласа, Аллахтан коркуп жүрсүн. Кимде-ким адамдардын эң байыраагы болууну кааласа, Аллахтын рызкы берүүсүнө көбүрөөк ишенсин. Адамдардын колундагы байлыктан үмүт кылбай. Давуд алейхиссалам уулу Сулайман алейхиссаламга осуят кылган экен. О уулум, инсандын такыбалуу болуусуна 3 далили бар. Биринчи, колуна тийбеген нерсеге тобокел кылсын. Экинчи, колуна тийген нерсеге ыраазы болсун. Үчүнчү, өтүп кеткен нерсеге сабыр кылсын. Абу Мутайиб алейхи Хатами Асамга мындай деди. Аллахтан Аллах разы болсун. Биздин билишибизче, сиз кең талаалардан азык түлүк албастан өтүп кетет экенсиз. Хатам айтты: балким азык түлүк менен өтүп жүрөм. Абу Мути айтты: сиздин азык түлүгүңүз эмне? Хатам айтты: менин азык түлүгүм 4 нерсе. Биринчи, дүйнөнүн баардыгын толугу менен Аллахтын мүлкү деп билем. Экинчи, жаны бар нерсенин баардыгын Аллахтын үй бүлөсү деп билем. Үчүнчү, баардык себептерди, рызкыларды Аллахтын колунда деп билем. Төртүнчү, Аллахтын өкүмү жер жүзүндөгү баардык нерселерге өтүүчү деп билем. Абу Мутай айтты: о хатам, сиздин аябай жакшы азык түлүгүңүз бар экен. Сиз бул азык түлүк менен акыреттин талаасынан да өтүп кетесиз. Дүйнөдөгү талаалардан өтүшүңүздөн эч кандай таң калышка орун жок. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат: эгер илимдүүлөр илимдерин сактап, илимдерин акырет үчүн жумшаса, өздөрүнүн элинде улуу болушат. Бирок алар илимдерин дүйнө үчүн жумшаса, дүйнөгө жетип бай болуу үчүн, анда алар өз элинде кор болушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да айткан: кимде-ким акырет үчүн кам жесе, Аллах Таала дүйнөнүн камын жетишерлик кылып коет. Ал эми кимде-ким баардык камы дүйнө үчүн болсо, Аллах Таала ага көңүл бурбайт. Тозоктун кайсы талаасында жок болуп кетүүсүнө жана тозокто кандай азап менен азапталуусуна. Аллах мажриминан нар деп отурабыз. Али радиаллаху анху айтат: диндин тиреги 4тө: якын, адал, сабыр, жихад. Аалымдар бул 4 нерсени мындай деп тафсирлешкен: якын 2 түрлүү болот. Биринчи, кандай амал кылса да калыс Аллах үчүн кылуу. Амалы менен дүйнө талап кылбасын жана адамдарды ыраазы кылуу, адамдарга амалын көрсөтүү да болбосун. Экинчи, рызкы Аллахтан келүүсүнө ишенсин. Адилет да 2 канча жандуу нерсе болсо, баардыгынын рызкысын Аллах берет. Мен да өзүмдү ал рызкысын бере турган жандуу нерселердин катарына коштум. Аллах разы болуп, өз разы кылсын. Иншаллах ушул жерден жыйынтыктап туралы. Аллахым баарыбыздын билбей алган күнөөлөрүбүздү кечирип, экинөө бактылуу насип кылып, өзү коргоп, өзү колдосун. Амин. Хасбуналлаху ва ни'мал вакил, ни'мал мавлана ва ни'ман насир. Хасбаллаху ла иляха иллаллаху ва алейхи таваккалту ва хува раббул аршил азим. Амин. Я архамар рахимин. Аллахым разы болуп, пайдалуу илим берип, амал кылуучулардан кылып, өзү разы кылып, өзү кабыл кылсын. Амин. Я архамар рахимин.